Adamcı ayıptan. Onu sevmezsin. Geç şimdi. Aklına gelsin buraya arzana. Gitsen onu. Geç şimdi. Niye diyorsun? Adamcı ayıptan. Ne adamcı ayıptan? Adamcı ayıptan. Adamcı ayıptan. El çındıklı bilsin. Oynayan yok mu? Geçirdim. Ne oldu? Sana yok işte tokunuyor da. Gel. Gel aklana. Aldırıp koyun. Burada gidelim. Aldırıp koyun. Ben daha ne ettim hocam? Bekir abi kıyınca çekiyor. Çıkıp durdular adam. Çıkıp durdular adam. Ya az için camı mı falan? Çıkıp durdular adam. Çıkıp durdular. Başa girin aklına olacak. Ya şekere giriyor tasan. Çıkıp durdular. Yani çıkıp durdular. Burada tırmanca girmeyin. Girme gözüm. Çıkıp durdular. Çıkıp durdular. Aç işte. Şimdi bak. Şimdilikten baktılar. Şimdilikten. Ya kıynak alsa kalır. Bakma. Buraya görürsün sen. Ben zaman ettim. Bakma çık geç. Buldun mu? Buldun mu? Bilmeyen bu laka. Gel şimdilikten reç. Oo. Gel. Şimdilikten. Ya kalkıyor ki. Çık ne? Ne ofis yaparım diyor bak. Yürü ofise çıkalım. Yürü bak ofise çıkalım. Sen uzatan, sen uzatacak kilo da. Uzatacak kilo da aklın yok senin. Yer pazara ne? Pazara ne sokalım? Çıkıp durma be. Çıkıp durma be. Hey. Çıkıp durma bakın. Ya ne çıkıp durma zaten. Çıkıp durma. Ak çıkıp Sakın gibi etme. Gincalar mı? Gincalar mı? Yem tanışalım. Yem tanışalım. Gel. Size geç al burada. Atalım mı? Ya adamcı ayıptan. Onu sevmezsin. Geç şimdi. Aklına gelsin buraya arzana. Gitsen onu. Geç şimdi. Niye diyorsun? Adamcı ayıptan. Ne adamcı ayıptan? Adamcı ayıptan. Adamcı ayıptan. Ya adamcı ayıptan. Gübür gibi de. El çındıklı bilsin. Уяты жоктор бүт бары калып Кемпир Абадка саякат деген видео 1 жыл мурун эле чыккан. Уу коргошундан 3 бала 2018-жылы ууланган. Токтогул суу сактагыч 2014-жылдан бери азайып акыркы 4 жылда катастрофалык абалга түшкөн. Себеби сууну толуктап туруучу эң чоң мөңгүлөрүн түбүнө жетишкен. Баткендеги кайра атышып, чегара талашкан видеода 1 жыл мурунку видео. Ушулардын баарын чукуп чыгып, улам бөлүшүп Садыр Жапаровго шылтап, элдин жинине тием, тиш кыйратам деген аракетиңер бул акмакчылык. Эгерде дагы кайталана берчү болсо, такталбаган маалыматтарды таратып, провокация жасап жаткан сайттарды жазалагыла деп эми биз дагы митингге чыгабыз. Башыбызды оорутуп бүттүңөр, Адахановичтер, НПОчулар, демократтар, ушундай ыңарда тыйылгыла деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. El çındıklı bilsin. Соц тармакта провокаторлор суда балык кандай эркин жүрсө, ошондой эле ээн эркин өз билгендерин кылып, элдин оюн ар кандай терс нерселер менен буруп, бузуп эки-экиден чабыштырып, согуштургандан кайра тартпагандар күн сайын көбөйүүдө. Көңүл бургула. Тагыраак айтканда 2-3 күндөн бери Кемпир Абадка саякат деген өзбек тилиндеги роликти айландырып, мына булар сатып ийишти, берип ийишти. Өзбектер реклама кылып, туристтерди чакыра баштады деген ач айкырыктар группаларды ээлеп жатып калды. Жакшылап изилдеп көрсөк, ал ролик 1 жыл мурун эле чыккан ролик экен. Кандай чыккан, эмнеге таянып чыккан белгисиз го, бирок бир нерсе айдан ачык. Уу коргошун боюнча дагы 3 жыл мурун
соңку өлүмдөрдү чыгарып, элди зычууга салгысы келгендердин эле серийини билиши. Урматтуу кыргыз элим, дагы бир жолу айтайын, Садыр Жапаров эч качан жерин элин сатып кетпейт. Анча-мынча провокация көрүп, угуп калсаңар дароо сезимдерге алдырбастан жакшылап тыпыр изилдеп текшерсеңер эле акыйкат ары жагынан айкырып чыгат. Ошол акыйкатты азыркы бийлик бекем туруп, өз жерин тезирээк өнүктүрүп, элине кызмат кылган инсандардан болсун деп дуа кылалы. Башкаңар кандай болсоңор, башчыңар да ошондой болот дейт хадисте. Алгач өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы деп Жазира Талайбекова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Рыскелди Момбеков, министр Бейшеналиев кыргыз медицинасына чыккынчылык жасады. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уу коргошун боюнча демилгесине кандай көз караштасыз? Министрдин мындай кадамы кыргыз медицинасына болгон чыккынчылык, илгертен жакшы атка ээ болуп жүргөн кыргыз медицинасынын биротоло жокко чыгарды. Мындан кийин анын саламаттык сактоо министрлигин жетектегенге моралдык акысы жок. Иса Ахунбаев, Зуфар Эгембердиев чыккан кыргыз медицинасын биротоло жок кылды. Дүйнөнүн бир дагы мамлекети аны дары катары эсептебегенден кийин муну менен дарылап жаткан министрдин мындай ыймансыз, мыйзамсыз кадамдар өкмөт башынын өлкө башынын унчукпай отурганы өкүнүчтүү. Бизди бүткүл дүйнө жүзүндө шерменде кылды. Мындай адамды бир гана моралдык эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартканга толук негиз бар. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары министр Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан кетиргенге чечим кабыл алышты. Буга мен да кошулам. Мурдагы саламаттык сактоо министрлери белгилүү инсандар Накен Касиев, Тилек Мейманалиев, Сабыр Жумабеков жана башка дарыгерлердин башын салып отурганы кыргыз эли батырлары Мамбет Мамакеев, Медалиев Мамытов сыяктуу атактуу кыргыз медицинасынын көзгө көрүнүктүү адамдарын ушундай жерде коркоктук кылышканы өтө өкүнүчтүү. Кыргыз тарыхы кечирбей турган кадамга барды. Академик докторлордун жалтак позициясы коомдун дагы деградацияга учурганын билдирет. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Министр өлкөдө президент өкүз эле уктабайбы. Смадипов 20 саат иштеп 4 саат уктайт. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук фтизиатрия борборунун директору болуп Мадамин Каратаевдин дайындалышы боюнча саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде комментарий берди. Мендей болуп эч ким иштей албайт. Мен бир суткада уктабай 24 саат иштейм. Президент өкүз 24 саат иштеп жатабыз. Өлкөдө президент өкүз эле уктабайбыз. Жакшы иштегендер 16 же 20 саат иштейт. Ал эми премьер-министр 20 саат иштеп 4 саат уктайт. Каратаев болсо 16 саат 17 саат иштейт. Улуттук фтизиатрия борборуна ошончо саат иштегени жетиштүү дейт ал. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин орун басары Мадамидин Каратаевди орун басарлым иштебей салып жатканда мен иштеп жаттым деген жүйө менен кызматтан алган. Эл чындыкты билсин. Свет электр энергиясы боюнча азыркы бийликти жактырбай чөктөөнү алып салган менен светтин баасын көтөрүү деп кокуйлап жаткан азыркы бийликке каршылардын бири 1-2 жыл мурун эле башкача ырдап жаткан экен эле. Азыр булар 5 колуңдай билет эмнеге Садыр Жапаров светтин тарифин өзгөртүүгө мажбур болгондугун, бирок айтышпайт. Анткени буларга азыр ал кызык эмес. Буларга азыр тескерисинче элдин наразычылыгы пайдалуу, бирок өздөрүнчө керек болсо жүгүрүп барып фактысы менен изилдеп келишет. Популисттер булар өздөрүнө керектүү бардык нерсени изилдеп чыгышат. Төмөнкү Шайылбек Маматокторовдун эски постун окусаңар, бул сүрөттөр эле көрүнүп тургандай канадалык компания эбактан бери эле мөңгүлөрдү талкалап келе жатышат. Ал эми болсо ошол талкаланган жана келечектеги талкалай турган мөңгүлөр үчүн олчойгон айыппул төлөөдөн качып парламент аркылуу атайын мыйзамды өткөрүп алышты. Карасаңыздар, муздун калыңдыгын мөңгү миңдеген жылдар бою калыптанат. Түбөлүк муз вечная мерзлота планетасына, климатына, экологиясына түздөн түз таасир берет. Нымдуулук жана таза абаны ушул муздар камсыздайт. Мөңгүдөн айрылса заматта каңгыраган чөлгө айланабыз. Төмөндөгү жүйөлөрдү келтирүү үчүн академикалык билим же гидроресурстар боюнча атайын адис, климат боюнча профессор же энергетик болуштун деле кереги жок. Кызык көл тайыздайт. Акваториянын климаты начарлат. Суунун составынын туздуулугу көтөрүлөт. Жыйынтыгында туризм өлөт. Нарын дарыясында суу азаят. Токтогул суу сактагычы толбойт. Жыйынтыгында энергетика өлөт. Сууларыбыз азыркы тапта коңшуларга туруштук берчү жалгыз булчунубуз же кескин аргументибиз. Андан айрылсак Өзбекстанга жана Казакстанга суу жетишсиз болуп, коңшулар менен болгон араң турган мамиледе өлөт. Эң коркунучтуусу, Орто Азияда кургакчылык башталса, эми өзүнө келип жаткан Арал деңизи кайра кургайт. Азия континентинин эң бир берекелүү түшүмгө мол аймактары Африка өлкөлөрүнүн кейпин киет. Мөңгүдөн колуңду тарт, кара үзгү иман кур деп Бактуулин Мамбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Эмне үчүн Жапаров убада бергенин тартынбайт, эмне үчүн кынчылткан кыжалаттарын миң мүшкүлдөн коркпойт. Ал эмес алтын аяктан аш ичет кыргыз дедиби, демек ошондой болот. Анткени айым көкөйүндө бир гана калайыктын көксөгөнү жараткан өзү колдоп турса, Садырдын жүрөгүнө көп жакты акылмандык шыгын салып турса, калайык калаган кишисин казганактап тиреп турса, өлкө кайда барат өнүкпөй. Кулдуктап кутулуунун бир гана жолу чындыкты айтуу. Ошол чындыкты айткан жигит келди. Эч ким күбөлтүккө түшпөй эле койсун. Байдын ашын аяган байкуш болуп тыйын санап битиреп сары эсеп кылып мамлекетке жаңа чыган болуп атпайбы? Самолетко
минип койду, вертолетко минип койду, баннер кылып жиберди деп, мындай кийим кийип жиберди деп алтынды айтып такмаза кылып атасыңарбы? Чылык алтындан кийим кийгизип койбойбу? Садырга эл керек болсо падышанын сөйлөтүн келтирип эң жогорку прабадагы алтындан кийим тигип кийгизип койбойбу? Бул да Садырдын алтын кийими деп музейге коюп, анан бүт дүйнөгө келип көрөт. Туризмди көтөрүп эл маскара концертке эмес, музейге барып калат. Баннерби? Баннерди чылык алтына жасатып кой Жапаровдун сүрөтү менен. Эң кымбат баннер деп дүйнөгө дүң болуп Гиннес китебине жаздырып, ЮНЕСКОга алып барып илип ташта, дүйнөгө кыргыздын аты чыгат. Дүйнөдөгү эң кымбат баннер деп көрсө, кыргыздан өткөн падыша сыйлаган калк жок экен дейт. Муну да жасайт эгер эл кааласа. Кудай ошондой бай, кунтуна алганды кучагына басып мерине бөлөйт. Байлык Кудайдыкы, берем дегенге берет, бербейм дегендин колундагысын да тартып алып коет. 5 сомуңда 5 миллиард долларыңда бирдей Кудай үчүн. Садырдын ишенгени Кудай, анан Кудай колдогон эл. Алыбек алын билип, жели чыгып эле отуруп берсе, ошол акылдуу Алыбек болмок. Бакубат жашоо жыргалчылык акча тыйын менен эле чеңелбейт. Тилегей тегиздик ишенимде. Бир Кудайга, анан кыргыз элине ишенет. Садыр кыргыз элинин ага болгон ишеничине ишенет. Элдин өсөм деген жапатырмак ниетине ишенет. Ошолор баарын эле дүйнө мүлк менен акча тыйын менен ченей беришет экен. Эскилер эсиңерге дагы салгыла, көрүп жүрөсүңөр го. 2 метрге жетпеген сундуйган ак болотнайга оролгон эле бирдене кирет кабарга, башка эчтеке кирбейт. 6 уюк түнгө. Ошону менен бүттү мүлкүн. Ошон үчүн бергиле, колуңда барыла тарат. Эгер эмне кылууну билбесеңер, анда жакшылык кылга. Жыйган тергениңдин баары калат. Кимге калды? Кадырыңа жетеби? Анан эмнеге ушунча төөгүң менен жер каздың? Ушуну жыйнайм деп көрбөгөн иттин жебеген тозогуң калдыбы? Күндүз күлкүң менен түн уйкуң калдыбы? Демек баары бекер. Эмне бекер эмес ошондо? Калкка кылган кызмат бекер эмес. Калкты кубанткан мээнетиң бекер эмес. Калктын аркың тийбеси жаралган да бекер. Жапаров бир кунтой айтты. Кошуна колуң жакын жука колунда барыңарды бергиле, аянбагыла. Жакшылык кылуу үчүн сөзсүз эле бай болуш керек эмес деди. Ага эмес, мага берчү киши жок деп кайра өзүнө кайрым күтпөй бер. Бул Садырдын барын бирсиң, бир туугансың дегени да. Оң колуңдун бергени сол колуң билбесин. Дүйнө мүлк үстүн болбойт, эч бир жакшылык жерде калбайт. Ичи тар итине бок бербейт деген таамай сөз бар. Бир жерде дүрүлдөп тиреп туруп да колунан жакшылык келбегени бар. Байманаң ташып турган ден соолугуң ийне жегизип турса, анын эмнеси байлык? Ден соолугуң чатырап турса, нанга жетпей турсаң, ал да жашоо эмес. Же ошол дүйнөң батпай атып, үй ичин кырчылдашып турса, ал да өмүр эмес. Бели токтун дүйнөсү түгөл, төгөрөг төптү Кудайдын корку менен гана маанисине барат. Өйдө төмөң миң мүшкүл кыйынчылыкты ойлобой журт эми. Эл башынын пейили оң болсо, элдин пейили оң болот. Ошондой жетекчи келип турат. Ошол уулдун оозунан чыккан ар бир убада сөзгө ишенип, белин курчайт эл эми. Эмне үчүн Жапаров убада бергенден коркпойт? Ал элге бирикти. Элдин өсөм деген ниети менен бирикти. Эл менен Садыр бир деп Канатбек Малаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Тойгузду ушул зычу былтыр жазында чек арада атышып жатса дагы бирөө басып барган эмес эле. Бириң өлүп бириң кал деп коюшту эле. Азыр Кемпир абадда калп эле өшкөрүп кейип кепчип турган Жегиш Молдокматовдун ошондо жиги да жок эле. Былтыр пандемияда миңдеген жарандар бийликтин жана министрдин шала кылыгынан кырылып калганда Жанар Акаев көздөрүн ойноктотуп, буйдактап качпай элин сактай албай бир тоголук дарыга зар кылган бийликти жана ошондогу министр Сабиржан Абдикаримовду сотко бериш керек эле. Болот экен го көрсө. Жок, анткени эмес. Анткени эл үчүн элге деп келген жардамды, гранттарды тең бөлүшүп жеп алышып, токпейил гана элдин алдына чыгып калп кыйкырып коюшуп, көшөгөнүн артынан каткырып гана жүрүшкөн. Макул, пандемия дүйнөлүк көйгөй экен. Анда дачасы биркилейген учак бир айылды басып калганда Жанар Акаев эмнеге Атамбаевди сотко берген эмес? Эмнеге 10 жыл аралыгында канчалаган шалак иштер болду, ТЭЦ жарылды, ошол эле чек арада канчалаган атышуулар болду. Ал эле эмес, Атамбаевдин бир былжырбай сөзүнүн айынан казактар чек арасын жаап салып, канчалаган карапайым элдин эмгегин күйүп кетти эле. Ош базар өрттөндү, анда дагы карапайым калк ыйлап эле кала берди. Ошондо кайда эле ушул азыркы элге жан тартып күйүп жаткандар эмне үчүн унчугушкан эмес? Анткени мурун бийлик менен кошо мамлекетти саап ичип турушкан. Азыр булардын акча суудай агылып келип, туруучу каналдардын баары бекип калды. Баягыдай чөнтөк бурулдабай калды. Ошонун түшүнүп, өз кара баштарына күйгөнүнөн жүгүрүп жүрүшөт, элди беттерине кармап. А бирок эл качанга чейин оңчук боло бериш керек. Качанга чейин булардын курсактарынын камын көрүлөрү керек. Эзели элди ойлобогондор элим деп кыйкырып жатканына дагы эл дагы эмне үчүн таң калбайт? Эл эмне үчүн ушуларга тишенет? Аз болдубу буга чейинки элдин азабы деп Айгүл Тургунал өзүнүн Facebook баракчасына жазды.